замандын талабы тил үйрөнүү. Тил үйрөнүү менен ар бир адам өзүнүн дүйнө таанымын кеңейтет. Балыкчы шаарында дагы көптөгөн окуу борборлор бар. Ал эми биз бүгүн алардын бири перспектив борбору жөнүндө айтып беребиз. Биз билгендей, сиз бир жылдан бери перспектив окуу борборунун директору болуп келе жатасыз. Окуу борбору жөнүндө кыскача маалымат бере кетсеңиз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Перспектив окуу жайы жөнүндө айтсам, бул перспектив окуу жайы өзүңүздөргө баарыңыздарга маалым болгондой бул международный образовательный центр. Мен ушул балыкчы перспектив окуу жайына бир жыл болду, өзүңүз айтып кеткендей. Бул окуу жайы негизги максаты ушул элдерге чет тилдерин окутуу. Бул жерде 4-5 багыттагы курстарыбыз бар. Бирок азыркы учурда биз англис тилине көбүрөөк басым жасап, азыр биз Балыкчы шаарынын жаштарын, окуучуларын англис тилине үйрөтүп жаткан учурубуз. Бул жерде бүтүргөн бүтүрүүчүлөргө кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат? Жана ошо чет өлкөгө барууга мүмкүнчүлүктөр барбы? Ооба, сөзсүз бар. Анткени бул эл аралык окуу жай. Бизде өзүңүздөр азыр жаңы технологиянын заманы болгондуктан өзүңүздөр да интернеттен карасаңыздар, перспектив Кореяда бар, перспектив Европада бар, перспектив бардык жерде бар да. Биз ошолордун бир филиалыбыз. Ошондой андай дегени эмне? Биз алар менен тыгыз байланыштабыз. Чет мамлекеттин окуу жайлары биздин ошол башка чет мамлекеттеги окуу жайдагы перспективтерибиз менен алар тыгыз байланышта иштешет. Мисалы үчүн бир ай мурда, 2 ай болуп калды. Тайвань өлкөсүнө келдик, гранттарыбыз келди. Тайвань өлкөсүнө барып бизден тест тапшырган балдар, балыкчыдан билимдүү балдар көп экен. Тесттен көп бала өттү Тайваньга. Бизден дагы өттү көп бала. Арасынан саналып отуруп, тандалып отуруп, 2-3 бала тандалып уже документтерин даярдап атышат да. Бизден перспективден сөзсүз бар. Алардын ичинин көбү эле перспективден. Анткени бул жакта ошол база даяр болгондуктан да. Балыкчынын мектептери менен сиздердин байланышыңыздар барбы? Сөзсүз бар. Анткени өзүңүздөр билгендей, жанагы баарыбызга маалым болгондой перспектив Балыкчы шаарында турат. Сөзсүз, анткени бизге келген окуучулардын баардыгы 80-90% десем болот. Бул Балыкчы шаарынын мектептеринен келген окуучулар. Биз дагы ар бир жыл башында мектептерди кыдырып, өзүбүздүн ушул окуу жай жөнүндө маалымат берип, өзүбүздүн окуу жайыбызды реклама кылып кетебиз. Бул жеке тил курсу болгону менен мектептерге кандайдыр бир деңгээлде, орусча айтканда, поддержка болот да, жардам болот мектеп мугалимдери. Анткени ар бир мектепте бир класста эле өзүңүздөр билесиздер, 20-30 бөлүнгөндө эле 15-20 балага тиет. Англис тил, немис тили болуп экиге бөлүнгөн күндө дагы 20-15 баладан тиет. Ар бир мугалимге бөлгөндө эле ар бир убакыт тар болуп калат. Жана ар бир мугалим канчалык аракет кылган күндө дагы анчалык массадагы балага бирдей деңгээлде билим берүү кыйын болуп калат. Ошондуктан бул кандайдыр бир деңгээлде биздин окуу жай ошол мугалимдерге канчалык бир деңгээлде дагы бир жардам катары болот да, сөзсүз түрдө. Ар бир мектептен, Балыкчынын ичинде 10 мектеп бар болгон болсо, ар бир мектептен келишет. Бизде бир мектептен келбей калды деген мугалим, окуучу жок да. Көбүнчөсү, албетте, көбүнчөсү Толстой, Каралаев, Ленин мектептеринен келет. Быйыл Кудай жалгап, Кудай буйрса, Манас, писатель школдорунан да келип атабыз да. Сөзсүз мектептер менен тыгыз байланышта иштейбиз. Биздин Балыкчы шаарынын гараносу ал жер менен да сөзсүз тыгыз, бири-бирибиз менен кат алышып, кат беришип, бизде мындай иш-чаралар болуп атат деп, өзүбүздүн ички олимпиадаларыбыз бар, ал жерге дагы сөзсүз ал жөнүндө да кат берип турабыз. Жана бул Балыкчы шаарынын шаардык жана областтык олимпиадага катышкан балдарыбыздын да ичинен сөзсүз перспективде окугандары бар да. Ошондуктан биз байланышпага аргабыз дагы жок. Жана бул системадан чыгып да кете албайбыз. Анткени баардыгыбыз бир министерствого баш ийебиз,
биздин күбөлүктөрүбүз дагы, биздин сертификаттарыбыз дагы баардыгы Билим берүү министрлигинен алынган. Саламатсызбы, Айгерим Асеновна. Бизге маалым болгондой, сиз перспективде мугалим болуп иштейсиз. Сизге бир канча суроолорубуз бар эле, жооп бере аласызбы? Да, с вашего позволения я бы хотела ответить на русском языке, потому что у нас обучение ведется в основном на русском. С какой целью студенты приходят к вам, чтобы изучать английский язык? В последнее время дети очень хотят учить английский язык из-за того, что английский язык — это международный язык, язык практически всех государств. Для того, чтобы уехать в Европу, учиться то ли в Корею, то ли в США, всем нужен английский язык. Именно с этой целью, чтобы учиться за границей, они приходят к нам изучать английский язык. Как вы думаете, что интересно современным детям? Насколько я знаю, современной молодежи очень интересен кей-поп, аниме, и мы стараемся проводить наши занятия именно в таком стиле, по таким темам. Например, разговорные клубы, которые у нас происходят каждую четверг-пятницу, мы стараемся проводить именно на интересующиеся, на актуальные темы для детей и подростков в том числе. Какую методику вы используете для преподавания? В нашем образовательном центре у каждого преподавателя есть своя методика обучения. Так как преподавателей несколько, они находят свой способ подхода к ученику. Поэтому мы поощряем все способы преподавания и стараемся помогать учителям в их методике обучения. Уроки построены таким способом, что в понедельник, например, у нас идет спикинг, то есть это разговорный клуб, во вторник у нас грамматика, третий день у нас vocabulary, то есть проявляется словарный запас учеников, а в четверг у нас проводится writing, мы готовимся писать эссе или сочинение на английском языке, а в пятницу у нас антикино, то есть день кино, когда дети совместно с учителем смотрят фильмы или же мультфильмы на английском языке. Есть ли в образовательном центре развлечения, кроме учебы? Да, в перспективе есть очень много других развлечений. Например, проводятся мини-туры на один день. У нас недавно была поездка в Каракол. Дети очень с удовольствием приходят участвовать в таких развлечениях. На прошлой неделе был чемпионат по футболу. Мы разыгрывали Кубок Перспектива. На этой неделе у нас будет чемпионат по волейболу. А также мы планируем проводить чемпионаты по баскетболу в том числе. Спасибо вам за то, что уделили нам свое время. Убактыңызды берип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз.